Негизи мен макаламды каарман менен тааныштыруудан баштайм. Киришүү бөлүгүн жашоодо башынан өткөргөн абалды айтып бере турган каарманды тааныштыруу үчүн пайдаланам. Эми ар бир макалага изилдөө жүргүзүүнү өз мисалымда айтып берейин. Эгер сиз каармандар тууралуу жазып жатсаңыз, аларды ачуу үчүн бир канча суроо түзүп, маалымат чогултуу зарыл. Арийне муну көзмө-көз отуруп сүйлөшүп алса болот. Бирок радио же сайтка макала жазууда дайыма эле андай мүмкүнчүлүк боло бербейт. Маселен, чаткалдык эжесиңди тууралуу мен Бишкекте үйүмдө карантинде отуруп материал жасагам. Адегенде таанышып сүйлөшүү керек. Ал учурда үндү жаздырган эмесмин. Баарын тактап алган соң болжолдуу суроолорду түзүп алдым. Мисалы, өзүңөр тууралуу айтып берсеңиздер, тааныштырып, канча бир туугансыздар, эргежел эжесиңди бир мектепке барчу эле, эргежел экениңерди кантип билдиңиздер, буга эми себептешет? Бала кезде мектепке барууда же эшикте жүргөндө оор беле, биздин коом кандай кабыл алат, анын үстүнө айыл жеринде мамиле кандай кыйынчылык, көйгөйлөр болот. Азыркы турмушуңуздар кандай, эмне менен алектенесиздер, кайда окуп, кайда иштейсиздер, эмнеге кызыгасыңар, эмнелерди жакшы көрөсүңөр, кандай кыялдарыңар бар. Бул албетте болжолдуу суроолордун үлгүсү гана. Каарманды ачуу үчүн алардын эмоциясын, эзги тилектерин, мүнөзүн ачып бере алган суроолорду бериш керек. Мен макала жазууда эргежел майыптыгы бар адамдар тууралуу маалыматты интернеттен окудум. Чаткалдан катаал шарт менен ага чейин эле материалдарды жазып жүрүп тааныша элем. Андай толук шартта да майып адамдарга оор келет эмеспи? Аны да эске алып, суроолорду түздүм. Телефондо сүйлөшүп алган соң суроолордун тизмегин ага чейин интернеттен тапкан кошунасына жибердим. Ал маңдайына эжесиңдини отургузуп алып, мен жиберген суроолорду узатып, ал мага жаздырылган аудиону телефон аркылуу жиберди. Эмне үчүн? Телефондон дароо алардын ишеничине кирип маек алуу жеңил болмок эмес. Ошондуктан ушундай ыкманы тандап алдым. Ал эми кошунасына алар ачылат, эркин сүйлөй алат, ошол эле учурда үнү да сапаттуу жазылат. Бул сүрөт дал ошол кошунасы маек алып жаткан учурда тартылган. Бирок мен интернеттеги досум жиберген аудиода жетишсиз болду. Ошондуктан кошумча суроолорума жоопту кайра чалып, жарым сааттык маектен кийин гана алдым. Ошентип 3 мүнөттүк макала үчүн мен 1 сааттык маалымат жаздырылган үндү топтодум. Эми аны кесип, керектүүсүн алуу керек эле. Бул сыяктуу жалаң каармандар тууралуу адистердин үнү жок макалага деле статистикалык сандарды тактап, майып адамдар кабылчу оорчулуктарды изилдеп чыктым. Ал үчүн Улуттук статистика комитети, Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат бөлүмүнө чалдым. Адатта мындай маалыматты алар 1-2 күндө, кээде 1 жума ичинде беришет. Так сандар статистикалык маалымат 1 жылда 1 же 2 жолу отчет түрүндө да берилет. Ошондуктан аны буга чейинки жарыяланган ачык булак, интернет булак сайттардан издеп кошсо болот. Эгер жаңы сандар жок же отчет даяр боло элек болсо, анда жылын көргөзүп, былтыркы көрсөткүчтү кошуп коюу керек. Андан кийин майыптар менен иштеген эл аралык уюмдар, укук коргоочулардын билдирүүлөрүн издедим. Макала жазылганга чейин 1 апта мурда Бириккен Улуттар уюму Кыргыз өкмөтүнүн майып адамдарга шарт түзүп берүү жана коомго аралаштыруу иштерин сынга алган экен. Демек бул иш так, жеткиликтүү жүрбөй жатканынын далили. Аны да бир сүйлөм менен кошуп койсо болот. Эмесе, текстин баштапкы версиясы даяр.